Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Ошко аэропортко келсеңиздер, ошол аэропортко жакын жерде автотоктомо бар. Ошол жерде атайын жаңы авиапарк ачылган. Мен ошол авиапарк жөнүндө маалымат берип сиздерге көрсөтөйүн деп атам. Бул негизи кандай десем, Кыргызстандагы алгачкы жолу жасалган ушундай авиапарк. Тагыраак аэропортко жакын жердеги авиапарк деп айтсак болот. Атайын отура турган орундуктар. Бул жака тапан таштар төшөлүптүр. Бул учак Як-40 деген учак. Көрүп турганыңыздардай Союз учурундагы Кыргызстандагы ошол жүргүнчү ташый турган жарандык авиациянын учагы деп айтсак болот. Советтик инженерлерге таандык болгон Як-40 учагы. Бул учак буга чейин Ош Кара Суу жолунун боюнда Нариман айылында турган да, көк түстө болгон. Эскирип, бозоруп, куниги чыгып кеткен болчу да. Азыр эми муну бир сыйра мындайча айтканда оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, жаңылап анан сонун кылып чекчейт коюп коюштур. Дөңгөлөктөрү дагы эми билбейм, кыймылдаткычы жок, бирок учурейин деп турган сыйт го. Эшиги бул жагында экен. Өзү негизи кичинекей көрүнгөнү менен жанына келсең чоң эле да бул. Як-40 учагын көп эле чакан самолет деп билишет, бирок же бийиге коюп койгонго жакшы эле чоң экен. Бул жакта болсо дагы өзүнчө отура турган жерлерди уюштуруп коюптур. Үстү эмненин формасы билбейм, бирок ушундай 3 бурчтук тегерек. Бул дагы эми бир дизайнердин идеясы го дейм. Ала көлөкө тийип тура турган жер экен. Отургучтар. Нары жакта милиция бөлүмү бар экен. Дарактар отургузулуптур. Анан баягы ийне жалбырактуу көчөттөр отургузулуптур, газон себилиптир. Кыскасы азыр эми кыш да, эртең жаз келгенде, жай келгенде бул жер мындан да кооз сонун болуп калат болуш керек. Бул жерде болсо Ош шаарынын символу Сулайман тоону көрсөк болот. Сулайман тоонун кичирейтилген макети. Бул музей. Көрүп турганыңыздардай. Бул ошол тоонун жамбашындагы дарактар. Бул жанагы баары чыгып Куран окуган жер. Сулайман тоону биринчи жолу көрүп аткандай эле айтып берип атам го силерге. Бул жагында болсо төөлөр бар экен. Билесиздер, Ош шаары Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан. Ошондуктан бул баягы кербенди дагы дайын чүрүп кетиштир. Майда кадам таштап башышат экен. Бирок аз кичине эс алып атышыптыр. Анан Сулайман тоо менен Як-40 учагын көргөндөн кийин бул жакта дагы ушундай отура турган жерлер көрүп турасыздар. Бул жакта болсо аэропорттун мындайча айтканда музей десек деле болот, өзүнүн эски техникаларын коюп коюптур. Мен ага дагы келебиз. Ага чейин бул жакта авиация тарыхындагы алгачкы учактардын бири Ан-2 учагы.
Ан-2 учагы, бул чакан. Мындайча айтканда баягы кукурузный самолет деп коебуз го, ошондой. Бул учак азыр жөн эле турат окшойт, бирок эртең жайда астынан суу агып, ушул бир шаркатмага окшогон бир фотозона болот го дейм. Кыймылдаткыч алды тарабында бардык башкаруусу бул учактыкы механикалык түрдө болот. Мынакей. Атайын декоративдик таштар менен жасалыптыр. Эми тепкичи бар экен, бирок тосуп коюптур. Тоскондон кийин чыкпай эле туралы. Самолет түшүп кетүүнүн баласына калбайлы. Мынакей. Бул балдар үчүн деле кызык. Аэропортко келип калсаңыз, бирөөнү көбүрөөк күтүп калсаңыз, бул жакта чыгып эс алып отурган аябай жакшы вариант деп айтсак болот да. Бул жакшы жашка кылып коюптур, билбейм, балким жайкы тренажер болушу мүмкүн. Ал эми тиги жолдун четтеринде болсо, көрүп турганыңыздардай, Дубайдагыдай баягы пальма дарагынын декоративдик түрлөрүн эгип коюштур. Орнотуп коюптур, эми муну эккенде көктөбөсө керек ал. Мына ушундай. Бул жакта дагы ошондой отура турган жер атайын. Булар менимче кайың болуш керек. Кайың эгип коюштур. Можжевельник, арчанын түрлөрү. Мен бул дарактар боюнча көп түшүнө бербейм го, бирок билгеним айтып койтам да. Кыскасы мына ушундай. Эгерде аэропортко келип калсаңыз, ушул жерге кирип айланып сүрөткө түшүп кеткенди эсепке алсаңыз болот. Эми бул аэропорттун техникалары, мен эми бирдекиде аэропортто иштебеген адам билбейм бул эмне экенин. Балким ошо май куюучу жабдыктар, бул жүк ташыган тележкалар, жана жүргүнчүлөрдүн жүктөрүн. Бул ошондой чакан. Газ тормоз педалдары менен экен. Бул деле ошо жүк ташыйт болуш керек. Лабага окшогон. Бул болсо ошол эме экен. Учактарды жууй турган мойка унаа окшойт. Бул жакта дагы ушундай бийикке көтөрүүчү кран. Анан бул жакта болсо бул дагы жанагы жүк ташый турган окшойт. Ичи жыгачтан. Кабинасы ачылбайт экен. Балдарды алып келип сүрөткө түшсөңүз болот. Бул жерде болсо жана жүктөрдү текшерип өтө турган рентген аппарат. Хейман дейт го. Мунун анык билбейм эмне экенин. Мына ушундай Ош шаарындагы авиапарк. Бул негизи эле жакшы идея деп ойлойм. Мен аэропорт жетекчилиги жасаган болуш керек муну. Анткени ушул эле нерсени Бишкек шаарындагы аэропорт деле темир жол станциясы мисалы үчүн атайын мурунку эски паровоздорду коюп парк жасап койсо болот. Башка ушуга окшогон ишканаларга үлгү катары болуптур деп айтсак болот да. Мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде жалпы 2 самолет жана башка техникалар, анан эс алуучу жайлар, отура турган жерлер бардыгы бар экен.